Саламатсыздарбы, ЛТР телеканалынын сүйүктүү телегөрүүчүлөрү, жаңыдан эле старт алып жаткан туура тамактаналы теледолбооруна кош келиңиздер. Теледолбоордун эң негизги максаты сиздерде туура тамактануу адаттарын жандандыруу жана жаратуу. Дал ушул биздин көргөзүүбүздө туура тамактануу деген эмне? Кантип туура тамактануу керек? Кайсыл азыктарды тамактанууда көбүрөөк колдонуу керек? Жана ошондой эле туура тамактануу менен кандай оорулардын алдын алсак болот? Дал ушул тема алкагында сиздер менен маек курмакчыбыз, талкууламакчыбыз. Ооба, туура тамактануу тууралуу көптөгөн булактарда маалыматтар көп дешиңиз мүмкүн. Бирок тилекке каршы өзгөчө интернет айдынында туура тамактануу тууралуу маалымат көп, бирок чындыкка жатпайт, тастыкталбаган, далилденбеген жана ошондой эле зыян алып келе турчу маалыматтар болушу толук ыктымал. Ошондуктан дал ушул теледолбоор сиздер үчүн ишке ашырылып жатат. Теледолбоордун алкагында бүгүн биз студияда жана ошондой эле кийинки чыгарылыштарда адистер менен маек курабыз, адистер тарабынан тастыкталган өзүнүн эксперттик ойлорун, кеңештерин алмакчыбыз. Жана дагы бир өзгөчөлүк, ар бир чыгарылыш сайын биздин ашпозчубуз сиздер үчүн оңой, сизге жеткиликтүү болгон азыктардан жасалган, оңой жана тез убакыт ичинде жасала турчу тамак аштардын рецептери менен бөлүшмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Бардык чыгарылыштарды калтырбастан көрүңүздөр. Туура тамактаналы, узак жашайлы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү туура тамактаналы теледолбоорунун эң башталгыч биринчи чыгарылышында туура тамактануу жана ошондой эле тамактануу менен байланыштуу болгон оорулар тууралуу кеп козгойбуз. Бүгүн бизде студияда Дени сак үй бүлө коомдук бирикмесинин жетекчиси, тамактануу боюнча улуттук тренер Чолпонбаева Жыргал Төлөмүшовна жана ошондой эле Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын биринчи курсунун студенттери. Студиябызга кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Урматтуу Жыргал айым, биздин биринчи маекти баштаардан мурда анда биздин катышуучуларга суроо узаталы. Жаштар, биринчи эле туура тамактануу дегенде оюңуздарга эмне келет, эмне ойлойсуздар? Ал эми туура эмес тамактануу кандай кесепеттери бар, кандай ооруларга алып келет? Туура тамактануу бул албетте ар бир тамактын өз убагында ичүүсү жана майлуу курулган көп жебегенде. То есть жемиш, мөмө, сүт азыктары, белок азыктарын көп жеш керек ошол. Көп колдонуш керек. Рахмат, ал эми сиз кандай ойлойсуз? Туура тамактануу бул адамдын жынысына, жашына жараша да болот. Анткени жеген тамагыбыз витаминдүүлүгүнө, биоактивдүү заттарга жараша дагы бөлүнүп кеткендиктен биз тамакты жеп атканда дагы ошол жагына да көп карайбыз. Анан кийин өз убагында тамактануу дагы бул ден соолукка чоң таасирин тийгизет. Рахмат. Дагы бир суроо атайын сизге. Ал эми адам туура эмес тамактанса, кандай көйгөйлөргө, кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Кандай оорулар жаралышы мүмкүн? Туура эмес тамактануудан көптөгөн оорулар чыгат. Анткени биз негизинен ден соолугубуз ошол тамак аркылуу энергия топтогондуктан, мисалы үчүн тамактын составына жараша кайсы заттар жетишпесе, ошол заттар жетишпегендиктен оорулар пайда болушу мүмкүн. Например, мисалы темир жетишпесе, жеген тамакта темир аздык кылса, анда анемия оорусуна чалдыгып калышы мүмкүн. Бул мисал катары. Мыкты, эң сонун. Сиз кандай ойлойсуз? Туура тамактануу деген эмне? Жана ошондой эле туура эмес тамактанганда кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? Негизинен бул туура тамактануу деген бул тамакты өз убагында жеш керек жана ошондой эле эмне тамак жеп атабыз ошого да көңүл бурушубуз керек да. Тамактын составында эмне бар? Ошолордун бүт баарын эске алып биз туура тамактанганда анда биз ден соолубузга да пайдалуу болот да. Мисалы кандай пайдалуу болот? Мисалы туура тамактанган адам бул адам ооруга аз чалгат дагы, ошол эле учурда ооруган учурда дагы ал батыраак сакаят да. Сиздер туура тамактанасыздарбы? Ушул сиздер айткан эрежелерди сактайсыздарбы? Жалпы эле жеке оюңуздар. Чындыгын айтканда бул мен сактабайм да. Сакташым мүмкүн, бирок аз сактайм. Кээ бир учурда болуп кетет. Кээ бир учурда майлууну көп жеп салабыз. Кээ бир учурда түндө туруп деле тамак жей беребиз. Ошолор негизинен бул ден соолукка да зыян да. Кээ бир учурда биринчи күнү туура тамактанууга баштап, экинчи күнү бүтүрүп коесуз. Туура айтасыз. Ошол биринчи күнү баштап жакшы эле мен диета кармайм, өз убагымда тамактанам дейм дагы, кийин экинчи, үчүнчү күндөн баштап эле кайра эле бул өзүбүздүн мурунку эле принципке түшүп калабыз. Бул менин жеке оюм. Чоң рахмат ой пикирлериңиздер үчүн. Жыргал Төлөмүшовна, ал эми азыркы учурда Кыргызстанда актуалдуу болуп турган, ошол эле туура эмес тамактоонун натыйжасында келип чыккан кайсыл оорулар
көп болууда, мисалы үчүн калк арасында? Туура айтасыздар, бүгүнкү күндө тилекке каршы бизде мамлекетте ушундай ас кандуулук деген оорубуз бар. Ушул туура эмес тамактануунун негизинде чыгып аткан, ал эми тастыкталган маалыматтардын негизинде жалпы ушул 5 жашка чейин балдардын саны бүгүнкү күндө 43%-ды түзүп жатат. Ал эми ушул эле жерде кош бойлуу энелердин арасында 61% йод жетишсиздиги болуп жатат. Бул дагы мындай жакшы эмес көрсөткүчтөрдүн бири. Ал эми ушул эле мектепте окуп жаткан балдардын арасында йоддун жетишпестиздиги 43% болуп жатат. 43%га жеткен. 43%га жетип атат. Ошол эле учурда ушул фолий кычкылтеги деген бар. Ушул фолий кычкылтеги элдин арасында жалпы 39%га чыкты. Ушул 39%ды түзүп жатат. Дагы бир көйгөйлөрдүн бири, ушуну айтып кетчү дагы эң маанилүү деп ойлойбуз. Бул задержка роста деген бар. Ушу балдардын арасында бүгүнкү күндө 13%. Туура эмес тамактануунун негизинде ушул балдардын бою жакшы өспөй, ушул 13%ды түзүп жатат. Изилдөөлөрдүн негизинде демек дал ушундай статистика азыркы учурда бизде актуалдуу болуп турат. Ал эми ошол эле мисалы үчүн темирдин жана ошондой эле анемия дедиңиз. Ал кандайча туура эмес тамактануунун натыйжасы болуп турат. Демек биз тамактануубузда туура эмес тамактанып атабыз, жетишсиз тамактанып атабыз, демек толук кандуу тамактануу болбой жатат. Жана ошондой эле жана азыктар пирамидасындагы азыктар топторунун өзгөчө жана темир жана йод ичинде болгон ошолорду биз демек жетишсиз колдонуп жатабыз күнүмдүк рационубузда. Туура айтасыңар. Негизи биз көнүптүрбүз мындай кандай деп айтсам, даамдуу тамактарды жегенге, ал эми ушул сапаттуу жана ушул биздин азыктардын арасында ичинде витаминдерди камтыган, баягы керектүү адам баласына, органдарга керектүү пайдалуу заттарды камтыган азыктарды тилекке каршы азыраак колдонот экенбиз. Ошонун кесепетинен бул оорулар бүгүнкү күндө мындай деп айтсак дагы болот, жалпы эл арасында 35% салмагы ашыкча салмактагы болгон калк арасында көп демек. Түшүнүктүү. Ал эми ошол эле ар бир адам өзүнүн тамактануусунда кандайдыр бир мүчүлүштүктөр бар экенин жана ошондой эле ошол мүчүлүштүктөр кандайдыр бир ооруга алып келе турганын кантип аныктасак болот? Көйгөй бар экенин кантип билсе болот мисалы үчүн? Эгерде биз аз кандуулукту айтып кетсек, ал эми аз кандуулукту билиш үчүн биз деген жанагы кандын гемоглобинин текшерип лабораторияга сөзсүз түрдө барып, ошонун жыйынтыктын негизинде айта алат экенбиз. Ал эми баягы биз айтып атпайбызбы, элдин арасында 35-36%га түзүп атат бул ашыкча салмак. Көйгөйлүү маселелердин бири, себеби бул ашыкча салмак терс ооруларга алып келет. Баягы өзүңүздөр билесиздер, эл дагы билип калды бүгүнкү күндө бул жүрөк ооруларга, сахарный диабет второго типа деп айтылып атат. Баягы онкологический ооруларга дагы алып келип атат. Ошондуктан муну жөнөкөй эле ыкма менен билип койсок болот. Бул деген баягы определение индекса массы тела деп аталат. Ал эми дененин массанын индексин аныктоо формуласы бар. Ошол формуланын негизинде биздин өзүбүздүн баягы критерий оценки деп аталат. Ошондон билип айтсак болот. Анда жыргалайым, дал ушул дене массасынын индексин аныктоо формуласына кененирээк токтолуп өтсөңүз. Туура айтасыздар, бул абдан маанилүү, анан дагы абдан жөнөкөй. Эгерде биз өзүбүздүн индекс массабыз телабызды жакшынакай билип алсак, бул өзүбүзгө мындай кандайдыр бир ашыкча салмагыбызды же болбосо кайра жетишпеген салмагыбызды билип турсак болот. Мунун өзүнүн формуласы бар. Айткандай, салмагыбызды на рост квадрате бөлөбүз. Практика түрүндө бүгүнкү күндө биз ушуну көрсөтүп берсек дагы болот. Жыргал Төлөм, ушунда анда келиңиз, биздин катышуучулар менен, бир каалоочу менен дене массасынын индексин аныктап көрөлү практика жүзүндө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге практика жүзүндө өзүңүздүн дене массаңыздын индексин аныктап алсаңыз болот. Дене массасынын индексин аныктоо формуласы боюнча кантип өзүбүздүн дене массабыздын индексин аныктайбыз? Анда келиңиз, Гүлбурак, сиздин биринчиден эмнени аныкташыбыз керек? Гүлбурактын салмагын билишибиз керек.
Гүлбурактын салмагы 58 болду. Биздин катышуучулар бүгүн бизге жардам бермекчи. Биринчиден эле анда Гүлбурак деп дал ушул карточкага атын жазалы. Андан соң салмагын жазалы, салмагы 58 экен. Ал эми боюңарды билесизби, Гүлбурак? Боюңуз 161. Боюн жазабыз анда 161. Салмагын ушул рост квадратиге бөлүшүбүз керек. Чыгарууга жардам бериңиздер анда биздин катышуучулар. Канча болду? Келиңиз анда. Адиске көрсөтүңүз чыккан натыйжаны. Канча болду? Гүлбурактыкы 161ди 161ге көбөйтүшүбүз керек, э? Ал эми салмагы канча болду биздин? 58. 58ди биз 25ке бөлөбүз, э? 25. Ошондо 22 болуп атат. 22. Эң туура, эң жакшы болду. Анда мындай көрсөтөлү биздин телекөрүүчүлөргө кандай түшүндүрө алабыз? Биз ошондо азыркы учурда Гүлбурак 22 деген көрсөткүчтү көрсөттү. Бул карта боюнча. Бул карта боюнча туура салмакты көргөзүп атканы. Демек, Гүлбурактын бүгүнкү учурда салмагы нормалдуу экен. Бүгүнкү күндө жакшы көрүнөт. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул карточканы дене массасынын индексин аныктоо формуласын экранда көрсөтүлгөн сайттан жүктөп алсаңыз болот. Жана ошондой эле сиз өзүңүздүн атыңызды, боюңузду, салмагыңызды жазып, өзүңүздүн дене масса индексиңизди аныктап алсаңыз болот. Жыргал Төлөмүшүнда анда кайрадан биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кайталап өтсөңүз, дал ушул формула боюнча эгер биздин телекөрүүчүлөр өздөрү аныктагысы келсе, көрсөткүчтөрү дал ушундай болсо, бул эмне деген мааниге келет? Эгерде 18 көрсөткүч болсо, бул деген жетишсиздик, төмөн дефицит масса тела деп аныкталат. Эгерде 18 көрсөткүчтөн 24-25 көрсөткүчкө жетсе, анда биз ортосунда болсо, ортосунда болсо, анда биз нормалдуу салмак деп эсептелинет экен. Эгерде 25-тен 30га чейин болсо, анда ашыкча салмак, ал эми 30дан көбүрөөк болсо, анда бул деген семиздик деп аталат. Бул оорунун белгиси болот. Ашыкча салмактуулук деген диагноз коюлат демек. Диагноз коюлат. Ал эми ушул жерде дагы бир айтып кетчү нерсе, сөзсүз ушул дененин массанын индексин аныктоо формуласын билиш үчүн биз деген өзүбүздүн салмагыбызды билишибиз керек. Анан сөзсүз түрдө өзүбүздүн боюбузду дагы билишибиз керек. Ал үчүн үй бүлөлүк дарыгер топтору бар бизде. ФАП бар жергиликтүү. Ошол жерде боюн туура баягы ыкмаларын колдонуп билип, адистер тарабынан адистердин көзөмөлүндө аныктап, андан соң өзүнө билип алыш керек. Өзүнө билип алыш керек. Ошондо гана ушул ИМТ деп айтылат, индекс массы телосы туура чыгат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул дагы бир жолу кайталап өтөлү. Кийинки чыгарылыштарда дагы сиздер менен биргеликте биз дал ушул дене массасынын индексин бирге практика жүзүндө чыгарууну үйрөнөбүз. Ал эми азыр жыргалайым. Дал ушундай эле көйгөйлөр тууралуу, оорулар тууралуу сүйлөштүк. Туура эмес тамактануудан келип чыккан оорулар тууралуу сүйлөштүк. Ал эми сиздин туура тамактаныш үчүн эмне кылыш керек? Кантип туура тамактаныш керек? Кандай кеңештериңиз бар? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар, ошонун негизги баягы 10 сунуштамалары бар. Ошонун бирден биргиси бул ар түрлүү тамактанууну билдирет. Ар түрлүү азыктар биздин рационунда күнүнө болуп туруш керек. Бул эң маанилүү. Ал эми экинчиси болсо, баягы пирамида питания деп аталат. Азыктар пирамидасы. Азыктар пирамидасы деп аталат. Ошонун биринчи кабатында нан, дан өсүмдүктөрү дегендер бар. Ошол нерселерге көңүл буруш керек, себеби ошол нан, дан өсүмдүктөрдүн негизинде адам баласы кубаттуулукту алат экен. Ал эми ошол жерде эле жайгашат картошка, ошол эле жерде бар. Демек, картошка дан азыктарына кирет. Ал эми дагы кандай дан азыктары биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы үчүн күрүч, крупалардын түрү, ушул жерде күрүч, кукуруза, гречка деп аталсак болот. Ушунун баары нан өзүнчө. Үчүнчү болсо, бүгүнкү күндө биз ушундай маалыматты таратылып атат. Биздин медициналык тастыкталган маалыматтар боюнча күнүнө рациондо 400 граммдан кем эмес ушул жер жемиштерден салат жасап жегенге аракет кылышыбыз керек экен. Чоң адамдар үчүнбү? Ооба, чоң адамдар үчүн күнүнө рациондо болуш керек экен. Ал эми ушул физикалык дагы активдүүнү унутпашыбыз керек, себеби бул дагы өтө маанилүү, баарыбызга белгилүү.
30 минуттан кем эмес баягы физическая активность, ходьбаны рекомендовать этип атабыз. Ошондуктан бул дагы маанилүү. Бир күн ичинде, демек күн сайын жок дегенде 30. Жок дегенде 30 минут биз басышыбыз керек экен. Анан албетте ушул жерде айтып кетиш керек, ушул майлуу тамактардан биз алыс болушубуз керек экен. Колдон келсе ушул майларды азыраак жешибиз керек экен. Эгерде майлуу эт болсо ушул майын кесип салып колдонгонго аракет кылышыбыз керек экен. Анан ушул жерде дагы маанилүү, биздин балдар абдан жакшы көрөт ушул колбаса, баягы переработанное мясо деп аталат, же болбосо иштелген эт. Мунун дагы терс таасирлери абдан көп экен, себеби иштетилген эттин ичинде тилекке каршы баягы пайдалуу адам баласына керектүү заттар, жанагы витаминдер болбойт экен, себеби алар өтө бийик термический обработка өтөт экен, башка бир дагы ыкмаларды колдонот экен. Ошондуктан ушундан алыс болушубуз керек. Анан алар баягы чоңойгондо, эгерде күнүнө ушул рационунда балдарга биз өзүбүз кандайдыр бир берип үйрөтсөк, алар чоңойгонунда ушул жаман ооруларга дагы алып келет экен. Тилекке каршы ошол бирден бир бул жүрөк оорулар, сахарный диабет, баягы онкология ооруларга алып келет. Анан ушул жерден дагы айтып кетчү нерсе, кант. Баарыбыз эле шекерди жакшы көрөбүз. Колдон келсе кант менен тузду өтө аз өлчөмдө колдонушубуз керек экен. Ал эми туз болсо, туз жөнүндө биз ушул бүт жеп аткан, күнүнө жеп аткан тамактардын ичинде 6 граммдан ашыкча болбош керек. Жеке эле туз эмес, бүт эле тамактарга кошулган туз. Түшүнүктүү. Анан дагы эң маанилүү биз айтып келатабыз, бул жөнүндө дагы бул 6 айга чейин жалаң гана эмчек эмизүү. Анан 6 айда сөзсүз түрдө балага кошумча тамакты биз сунуштайбыз. Ошол 1 жашка чыккан бала бүгүнкү күндө бүт үй бүлөлүк семейный стол деп биз айтабыз. Ошол семейный пища семейного стола 1 жаштагы бала бүт азыктарды жеп калыш керек. Үй бүлө мүчөлөрүнүн жеген тамактарына кошулуп калса болот экен демек. Баягы основные продукты деп 8 основной продуктылар бар, ошондон баягы кем эмес, ошонун баарын жеп калганга жакшы болот эле. Чоң рахмат Жыргал Төлөмүшовна. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда тамактануу менен байланыштуу болгон оорулар тууралуу маек курдук. Эң башкысы сиздин ден соолугуңуз, саламаттыгыңызга, сиздин тамактанууңуз туурадан түздөн түз таасирин тийгизерин унутпаңыз. Ал эми бүгүн Адисте айтып өткөндөй көптөгөн сунушталмалар, көптөгөн кеңештер айтылды. Албетте бүгүн биринчи чыгарылыш жана биз бул кеңештер үстүртөн эле жалпы өтүүдөбүз. Кийинки чыгарылыштарда, ар бир чыгарылыштарда туура тамактануу, азыктар пирамидасы жана ошондой эле азыктар топтору, эне жана баланын тамактануусу ар бирине токтолуп өтмөкчүбүз. Ал эми азыркы кезекте биздин ашпозчубузга узатабыз. Ашпозчубуз туура тамактануу эрежелерине карата бат тез убакыт ичинде сизге жеткиликтүү болгон азыктардан тамак аш рецепттери менен бөлүшмөкчү. Биз менен болуңуздар. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Меня зовут Джангиров Эмиль. Я являюсь бренд-шефом сети ресторанов Кайнар Групп. Биздин компаниянын ураны Кыргызстандагы жашылчалардан тамак аш даярдоо. Бүгүн биз силер менен токтогул форелине кызылча, лимон, брокколи, бир аз помидор, кара мурч кошуп, бууда бышырабыз. Анда кириштик. Ал үчүн бизге эмне керек? Бизге форель керек болот. Мен бууда бышырылган тамактын пайдалуу өзгөчөлүгүн айтып берем. Манты казанда мантыны гана эмес, жашылчаларды да, балыктарды да бууга бышырса болот. Анда баштайлы. 250 грамм форель балыгын алабыз. Туздайбыз. Эске сала кетсек, балык пайдалуу гана болбостон, даамдуу да. Май кошпойбуз. Оодарабыз. Анан манты казанга салабыз. Баса айта кетейин. Силер үйдө каалаган балыкты ак болобу же кызыл болобу ушинтип бышырсаңыздар болот. Убактысы өзгөрбөйт. Балык 12 мүнөттө даяр болот. Аны менен бирге брокколини да бууда бышырабыз. Биз даярдап жаткан бардык азык-түлүктөр базарда кеңири сатылат. Силер аны сатып алып, 10 мүнөттө өзүңөргө даамдуу түштүү же кечки тамакты даярдасаңар болот. Карагылачы, брокколини минтип чоң-чоң эле кесебиз. Мен аны майдалабайм, чоң-чоң кестим. Силер байкадыңарбы? Мен балыкка лимон кошкон жокмун. Анткени лимон балыкты кычкыл кылып коет. Мен лимонду брокколиге кошом. Бул силер үчүн кичинекей сыр болсун.
жарым лимонду алабыз. Мында дагы силер билчү нерсе, лимонду брокколинин үстүнө минтип чачыратып себебиз. Тим эле дал үстүнө. Анан кара мурчту, бир аз тузду да сээп коебуз. Азыр эле ушундай жагымдуу жыт буркурайт. Ишенип коюңуздар. Пайдалуу гана эмес, абдан даамдуу да. Убакытты карайбыз. 12 мүнөттөн кийин даяр болот. Балыгыбыз даяр болгончо биз кытыраган салаттын аралашмасын жасайбыз. Силер базардан шпинат же айсберг алсаңар болот. Же базарда сатылган каалаган чөптү. Эмне бар болсо ошону. Тим эле рецепт боюнча албай, каалаганыңызды ала бериңиз. Же муздаткычыңызда эмне болсо ошону колдонуңуз. Менде бүгүн мына ушундай ар түрдүү чөптөр бар экен. Мен силерге даамдуу жашылчалардан жасалган салатты жасоону үйрөтөм. Бул да абдан маанилүү. И я вас научу делать вкусную заправочку. Это тоже очень немаловажно. Ал үчүн бизге жарым лимон керек болот. Эсиңиздердеби? Мунун жарымын брокколиге кошконбуз. Жарымы калган. Албетте, мындан чай демдесе да болот. Анан лимон кошуп, даамдуу салат даярдаса да болот. Лимонду коштук. Эми соя соусун кошобуз да майдан куябыз. Мунун баарын жакшылап аралаштырабыз. Карагылачы, кандай жакшынакай көрүнөт. Бул өтө оңой жасалат. Салатта кычкылтек, кант жана аларды байлоочу май болушу керек. Эң жакшысы соя соусу менен лимондун ширесин кошкон дурус. Майды дароо кошпогула. Эгерде майды дароо кошсо, туз менен кум шекердин эриши кыйын болот. Эске тутуп алгыла, мунун кереги тиет. Дагы бир жолу карагылачы, жагымдуу жыты аңкып турат. Бул салат балыкка, кытыраган брокколиге сонун баланс болот. Алча помидорун алабыз. Бирок силер каалаган помидордун, каалаган сортун, ал кумабы, карасыбы же сарысыбы колдонсоңор боло берет. Биз алча помидорун алдык. Дагы бир жолу эскерте кетейин. Кыргызстандагы азык-түлүктөр өтө пайдалуу жана даамдуу. Албетте кызылча. Кызылчаны жашылчалардын падышасы десек да болот. Бул абдан пайдалуу. Ал биздин организмге жакшы сиңет. Мен кызылчаны көп жегиле деп сунуштар элем. Биз аны 180 градуста, бир аз деңиз тузун, бал кошуп меште бышырып алганбыз. Бирок силер үйдө кайнатып бышырсаңар деле болот. Бул оңой эле эмеспи? Аны мындай чоң-чоң кесип эле кошобуз. Эмне үчүн мен аны дымдап бышырдым? Анткени дымдаганда суу жок болот да, витаминдерин жакшы сактап калат. Тамагаш канча узак даярдалса, ошончо витаминдери аз сакталат. Дымдаганда кызылча орточо 1 саат 20 мүнөттө даяр болот. Албетте убакыт кызылчанын көлөмүнө да байланыштуу. Келгиле ачып көрөлү. Кандай жагымдуу жыт. Кап, муну силерге көрсөтө албайм да. Бардык эле балык бышканда белок бөлүп чыгарат. Карагылачы, бул белок. Демек балык даяр болду. Балыктын бышканын кол менен минтип текшерсеңер да болот. Бирок эң жакшысы белок. Белок минтип уюп калат да. Карагылачы, кандай сонун көрүнүш. Балыгыбыз жумшак, брокколи катыраак. Байкадыңарбы? Балык өзүнүн ширесинде гана бышты. Демек, балыкта пайдалуу витаминдер жакшы сакталды десек болот. Балыкты жегиле, жашылчаларды жегиле, ден соолукта болгула. Тамак майлуу гана болбостон, пайдалуу жана даамдуу да болушу керек. Я начинаю оформлять. Посмотрите, вот при вас. Бүгүн биз токтогул форелин, катыраган брокколи, дымдалган кызылча жана жашылчалардан жасалган салат менен даярдадык. Мен сиздерге чың ден соолук каалайм. Пайдалуу жана туура тамактаныңыздар. Питайтесь правильно и будьте счастливы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, туура тамактаналы жана узак активдүү жашайлы деп бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктоого жакындап калдык. Жыргал Төлөмушевна, акыркы биздин телекөрүүчүлөргө айта турчу кеңештериңиз? Урматтуу көрүүчүлөр, туура тамактануу бул ден соолугуңардын булагы.
Чоң рахмат, туура айттыңыз. Жана ошондой эле сизге, бүгүнкү биздин катышуучуларыбызга, бүгүнкү студиябызга конок болуп келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Туура тамактанууга аракет жасаңыздар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, туура тамактануу ден соолуктун булагы деп биздин адисибиз дагы айтып өттү. Унутпаңыздар, мындан кийин туура тамактануу адаттарын өзүңүздө жаратыңыздар жана улантып кетиңиздер дейли. Биздин чыгарылыштарды калтырбастан көрүүгө аракет жасаңыздар. Кезектеги кийинки чыгарылышта сиздер менен биз туура тамактануу, азыктар пирамидасы, азыктар топтору тууралуу кеп козгойбуз. Жана ошондой эле ден соолук үчүн ар түрдүү азыктардан тамактануу керек экенин маанилүүлүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Биз менен бирге болуңуздар жана ошондой эле экранда көрсөтүлгөн сайттан дене массасынын индексин өлчө турчу формуланы жүктөп алууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылышта сиз менен бирге дал ушул студияда практика жүзүндө сиздин дене массаңызды, дене масса индексин өлчөгөнгө аракет жасайбыз. Ал күнгө чейин сак саламатта туруңуздар, туура тамактаныңыздар.